Assalamu alaikum, Adex Quruluş компаниясы YouTube каналының көрүүчүлөрү. Биз азыр кезектеги объектке келип калдык. Бул Бостериде жайгашкан 147 квадрат метр болгон ушундай объектти биз көптөн бери издеп жүргөнбүз. Могу көп эле салып берип атабыз негизи, бирок бизге эч мындай съемкага бир по пути келбей аткан да. Мынакей ушул объектке келип калдык азыр. Биринчи, экинчи этажы кирпичтен, үстү монолит менен, монолиттин үстүнө биз үчүнчү этаж кылып, легкий конструкция кылып, сонун кылып 147 квадрат метр кылып салып берегенбиз. 3.166.000 сомго турган, бирок кайсыл жумуштары, кайсыл жактары ушул суммадан келип чыкты. Мен силерге азыр бүт баарын айтып кетем. Мынакей мону карасаңыздар, могу жерде турган ар бир крышанын стойкалары, четинде турган лестницалары, могу кирпичтен салынып турган үйдүн ичиндеги дагы лестницанын металлический каркастарын биз чогултуп бергенбиз дагы. Электромонтаждарын дагы еще ар бир сантехнический системаларынан бери 3 этаждыкын тең биз кылып бергенбиз. Крышасын жаап, ушул деңгээлге чейин кылып бергенбиз, калганын кардар өзү кылып алат. Ошондо бул жерде электромонтажын биз кылган болуп атабыз, сантехнический системаларын биз кылганбыз. Полностью ушул үйдүн ичиндеги канча лестница болсо, баардык лестницалардын металлический каркасын жана могу четинде турган өзүңүздөр көрүнүп турган чоң болгон лестницанын каркасын дагы биз кылып бергенбиз. Үстүнө чыгып дагы көрсөтөм. Кененирээк жылууланган стяжка коюлган, стеналары тургузулган, үстүнө крышасын полностью чатырын профнастил менен жаап бергенбиз. Крышасын болсо пенополистирол бетон жылууланган стяжка куюп бергенбиз туугандар. Бул бизге үйгө кичинекей эле көрүнүшү мүмкүн, бирок бул 3-чү кабаттын өзү эле сип панелден салынган жагы эле 147 квадрат метр болгон гостиница. Азыр бул ичинде жайгашуулары кандай, гостиницанын удобствосу кандай, бүт баардыгын кененирээк биз силерге 3-чү этажга чыгып көрсөтүп берели. Капталынан азыр лестница менен 3-чү кабатка көтөрүлдүк. Бул жер полностью монолитин кардарлар өздөрү куйган, могу 2 этажчы. Ошол 2-чи этаждын үстүнө эле монолиттин үстүнө мындай ар бир фундаменттин үстүнө орнотулгандай эле кара кагазды коюп туруп, биз анын үстүнө брусту коюп, үстүнө сип панелди улап уруп кеткенбиз. Крышаларын полностью жапканбыз. Могул ар бир турган темирдеги болгон стойкаларынан бери биз орнотуп бергенбиз. Киргенде эле ушундай жеке санузул менен просто уктоочу бөлмө. Могу жерде карасаңыздар, ар бир бөлмөдө электромонтаждары өтө аккуратный болуп жасалган туугандар. Вентиляционный система обязательно орнотулган. Полный болсо жылууланган стяжка коюлган. Баардык үйлөргө эле биз билесиздер, жылууланган стяжканы бул сип панелди 5 см көмүп туруп куюп беребиз. Эмне себептен дегенде, бул монолит менен сип панелдин экөөнүн кара кагазды басып туруп кошулган жери бүт баардыгы анкерлар менен уурулат. Бирок ошондо деле ошол жерде мостик холодо болуп калышы мүмкүн, орусча айтканда. Ошол мостик холодо болбош үчүн биз сип панель менен полностью көмүп куюп кетебиз туугандар. Ушундай болгон панорамный терезе жеке өзүнүн балкончосу менен болот экен. Азыр эми эшиктен кирели. Экинчи бөлмөсүн көрсөтөлү. Бул биринчи эле 3-чү кабатында 4 кудум эле ушундай бөлмөлөр туугандар. Баардыгы окшош, бүт баардыгы планировкасы бирдей. Болгону бул жерде жайгашуулары бир аз башкача болуп калышы мүмкүн. А так бүт баардыгы планировкасы бирдей. Бул жакта баардыгынын балкончосу. Эртең буйруса бул жерде перегородкалар коюлуп, бүт баардык ремонттор бүткөндөн кийин дагы бир келип сонун кылып обзор кылып кеткенге аракет кылабыз. Мына потолокторунда жана эле айтып кеткендей бүт жылууланган стяжка куюп бере беребиз. Булардын баардыгы силердин табитиңиздерге, чөнтөгүңүздөргө жараша болуп калат. Мисалы ушул эле жылууланган стяжка бул дагы жылуулукту жакшы сактайт дагы. Сип панели менен кылсак, андан дагы жакшыраак болот. Бирок сип панели менен кылганда сумма жагынан бир аз кымбатыраак айланып калат. Кымбат дегенде бир анчалык кымбат эмес, бирок бул пенополистирол бетонго караганда кымбатыраак туугандар. Ар бир бөлмөлөрдө ушундай бүт баардык жайгашуулары бирдей, окшош. Ар бир бөлмөнүн өзүнүн ушундай электрошити бар. Бул жерде баардык үйлөрдө колдонгондой эле диф автомат, умный счетчик,
бир эле жерден замкание чыкса, бул автоматически өчүрүп коет. Электромонтаждары дагы бүт бардык үйлөргө жасагандай эле өтө аккуратный кылып, сонун кылып жасап бергенбиз. Медно-монолитный кабелдер, анын артында турган металлический пластина, бул металлический пластинаны басып туруп, эки четинен гипсокартонго алат. Бул медно-монолитный кабель 100% изолированный болуп калат дагы. Бул жактан чыккан ток эч кандай жыгачка попадать этпейт. Бул жактан артында металлический пластина, эки четинде болсо 100% күйбөй турган ОСБ-дан турат туугандар. Ал бул точкалардын артында болсо көрүп тургандай гофра менен кеткен дагы, бул точка отурган жагы болсо, бул гипсокартондун артында биз рудбанкка отургузуп бергенбиз. Бул дагы эртеңки сиздердин безопасностьтарыңыз үчүн биз Adex Құрылыш компаниясы өтө жакшы көңүл бурганбыз. Ошон үчүн сиздердин мисалы 2 кабат тургузулган же 1 кабат кирпичтен тургузулган үйлөрүңүз монолит үстүнө монолит коюлган болсо, анда биз 2-чи кабаттын, 3-чү кабаттын, 4-чү кабаттын 5 кабатка чейин бүт бардыгын калган конструкциясын биз сип панелден көтөрүп бергенге даярбыз туугандар. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Бүт бардык бизде иштеп аткан архитекторлор дагы, башка адистер дагы бүт бардыгы өзүнүн жетиштүү билими менен биздин офиске келип, кенен дагы такташып маалыматтарын алсаңыз болот. Биз куюлган фундаменттин үстүнө деле салып бере беребиз, куюлган монолиттин үстүнө деле салып бере беребиз, үйүңүздүн үстүнө деле улап бере беребиз. Болгону үйдүн үстүндө ушундай болгон цементтен биз каркастуу отургузчу, чесмостойка деп койчу эле, ошондой куюлган болушу керек. Обязательно, милдеттүү түрдөчү. Анан калган жумуштарын биз улантып бере беребиз. Бирок сиз бизге келерде заранее элечи узун туурасын өлчөп, ичи сыртынан өлчөп, фундаментиңиздин же болбосо монолитиңиздин бүт бардыгын кагазга чийип алып туруп алып келсеңиз, биздин архитекторлорго дагы, ойлонгонго дагы, сизге предлагать этип бир нерселерди сунуштаганга дагы жеңилирээк болот. Ушул сыяктуу кызматтар Adex Құрылыш компаниясында. Кайрылуу бериңиздер.